Сооротуучу Кудай. 9 февраль. Накыл сөздөрдөн окуп кетели. Кыйроонун алдында текебердик келет. Кулардын алдында менсингендик келет. Текеберлер менен олжо бөлүшкөнчө, момундар менен бирге моюн сунган жакшы. Биз Кудайдын балдары катары момундук деген сөздү жакшы көрөбүз. Бирок текебердик менен да күрөшөбүз. Сыйынууларыбыз Кудайдын алдына жетишин каалайбыз. Кудай менен мамилебиз бар болуп турушун каалайбыз. Текебердик болсо, биздин сыйынууларыбызды күчүнөн тайдырат. Таптакыр токтотуп коет. Башкача айтканда, учак мотору жок уча албаган сыяктуу эле, текебердик сыйынуулардын учуп Кудайдын алдына барышын токтотот. Учак сыртынан карасаң, ичинде мотору жок экени билинбейт. Ошондой эле адамдын ичиндеги текебердик көрүнбөйт. Жазууда айтылгандай, такыба болуп көрүнгөн, бирок такыбалыктын күчүнөн баш тарткан адамдар болушат. Ошондуктан Кудай менен мамилебиз түз болуусун кааласак, сыйынууларыбыз анын алдына жетип туруусун кааласак, жүрөгүбүздө текебердик деген күнөө жокпу? Тез текшерип турганыбыз жакшы.